Жақын барсам жаныңа, сүйкөлөсүң өзгөчөм, алты қар басқан қалтар. Мұяқтан ушундай катуу жүгүрдүм да. Телегөрүүчүлөр ушул таптым деген чыгарма билет да. Таптым. Ушуга чыгам. Ушунузу көрө окшошот экен. Анаймын, таңдай аппак таң сулуу, тагдырлашың сен сулуу. Эми, тойдон келе жаткандан кийин мен оюмча азыр маанайыңыз жакшы болуш керек. Бирок аны биз дагы азыр текшеребиз. Бизде смайликте кайтала деген рубрикабыз бар. Эң жөнөкөй оюн, жалпы телегөрүүчүлөр билет. Азыр биз сыналгыны көрүп жаткан сыналгыга смайликтерди чыгарып беребиз. Сиздин максатыңыз ошол смайликтердин эмоциясын, ушул келбетин турап беришиңиз керек. Балды. Даярсыз. Даярбыз. Негизи актерлук чеберчилигиңиз күчтүү болуш керек. Азыр текшеребиз. Бизге смайликтерди анда эмесе чыгарып берсе. Мынаки, баштадык. Бүгүн кайсы тойго чыксам экен я? Тек ойлонуп аткандагы смайлик. Кийинкиси. Ушуга чыгам. Ушунузу көрө окшошот экен. Окшошот экен, просто. Окшоду? Ушуна окшош экен. Окшотуп экенби? Кийинкиси. Буга сизге бир аз Окшобот экен, көзүм кичинекей болуп калат экен. Тилиңиз кыска экен сиздики. Мынаки образга кирди деген ушул да. Киресиз образга. Мыкты. Кийинкиси, акыркы смайлик. Негизи кыргыздардын көзү бир аз ичке болот да. Ичке болгондо тиги смайликтердики чоң экен да. Ооба, ал европалык смайликтер анткени. Эми, акыркы жаңылыктар. Эмне жаңылыктар бар? Кандай чыгарма, клип балким. Ооба, акыркы жагымдуу жаңылыктар, кандай жаңылыктар бар? Биздики эми чыгармачыл эле да. Окуп атабыз дегендей, окуудан бүгүн акадан бердик дегендей. Анан жаңы чыгармалар азыркы учурда жакын арада эле Лейли деген ырым чыкты. Лейли деген ырга буюрса клип тартып атабыз. Эрнис Сыдыков менен чогуу биргеликте азыркы учурда сценарийсин жазып бүттүк. Буюрса эми эртеңки күндөн баштап сюжетин тартабыз. Эмесин трековый частин уже тартканбыз мен ырдаган жеринде. Анан дагы Сага деген жаңыр чыгаргам. Алыр болсо чыга элек. Буюрса анда Мирлан Сатканбаев менен топташтагы ошо менен чогуу тартып атабыз. Айтып отуп тердеп да кеттиңиз го. Жок, мен эмнеге тердеп атам? Буяктан ушундай катуу жүгүрдүм да. Эми мындай вес менен жүгүрүш десең. Ушул эле учурда келген СМС билдирүү бар экен. Өзүң жөнүндө айта кетсең, кайсыл жерден болосуң деген экен. Өзүм болсо Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Курбу айылынан болом. Көлдүк болом, Көлдүн кулуну болом. Биякта чоңоюп өскөм. Биякта чоңоюп анан Бишкекте өзүм азыр жашайм, окуган жерим болсо. Ооба. Консерваторияда. Эми биз Кудайберди Айтбосунов деген эле, мен жана бардык телегөрүүчүлөр ушул таптым деген чыгарма билет да. Таптым. Ушул чыгарма сизге хитап келдиби же Бул чыгарма, ооба, жок, бул чыгарма мага жакшы эле, мындайча айтканда, орусча айтканда визитная карточка болуп калды да. Керкилер кебете менен эле билбейт, анан ыр менен. Ыр менен ырдаганда, бул ырдай турбайбы, депчи, кебетелер өзгөрүпчү. Анан кийин келген дагы бир билдирүү бар экен. Салам, кутман кеч, ишиңизге ийгилик деген экен. Сиздин көрөрмандарыңыз учурда бардыгын жазып жатса керек. Чоң рахмат. Жана жалпы телегөрүүчүлөргө да айтып өтөлү. WhatsApp сиз дагы билдирүү калтырсаңыздар болот. Бунун бардыгы бекер 772 98 70 07 сандарын териңиздагы WhatsAppка калтырыңыздар. Түз байланышка чыгуу үчүн 56 72 шаарыбыздын коду 0312. Эми сиздин бир гана ушул таптым чыгармасы эмес, Таң сулуу деген чыгарманы биз дагы билебиз. Учурда эми бул чыгарманы азыр куплеттерин ырдаса бир аз түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок припевке келгенде баардыгыбыз билебиз бул чыгарманы. Аны эмесе жалпы телегөрүүчүлөр менен биргеликте ушул чыгарманы сизден суранат элек. Бизде микрофон бар, баардык мүмкүнчүлүк бар. Болгону азыр ырды жаңыртып беребиз, минус чыгат, анан кийин баардыгыбыз чогуу буюрса ырдайбыз, кошулабыз катарга. Манабыз бийик болот. Даярсызбы? Даярбыз. Үндү келтирдик. Даяр. Ооба, баардыгыбыз образга киребиз. Кудайберди Айтбосунов бүгүн New TV шоу программасында.
баарыбыз бийлеп турабыз. ооба. Экрандын артында. Кечки бий. Кечки бий. Физкультура. Алтын жебек күн нурундай сүйкүм элесиң. Бек кучактап кыялымда жашаймын. Ар күнүмдү арнап сага сенден адашпай. Ар убакты ар кадамды санаймын. Таңдай аппак таң сулуу, тагдырлашың сен сулуу. Таңдай катып тамшандырган бир сулуу. Атыңдағы таң сұлу, затыңдағы таң сұлу. Жаратқаным жалған берген сен сұлу. Құдай берді айтпасын ап. Опа. Билейіз қана. Меніңше азыр учурда тамақтан жатқан телегүрішер барды деп жатсыз керек. Ақылыңды бойлап алдың білсең қарындаш. Азаптарға эми мени таштаба. Көздөрүңө той боз болдум көрсөм көрбөсөм. Суранамын кетпе менден башкага. Таңдай аппак таң сулуу, тагдырлашым сен сулуу. Таңдай катып тамшандырган бир сулуу. Атыңдагы таң сулуу, затыңдагы таң сулуу. Жаратканым жалгап берген сен сулуу. Жалпы таңдай аппак таң сулууга чакырсың, Бардыңыздар WhatsApp-ка смайлдер жөнөтүңүздөр, сүйүүлөрдү жөнөтүңүздөр. Бардын мүмкүнчүлүк бар. Ыр жакса анда алай жөнөтүңүздөр. Таңдай аппак таң сулуу, тагдырлашың сен сулуу. Таңдай катып тамшандырган бир сулуу. Атыңдағы таң сулуу, затыңдағы таң сулуу. Жаратканым жалгап берген сен сулуу. Таңдай аппак таң сулуу. Атыңдағы, затыңдағы таң сулуу. Мыкты. Кудай берди айтпосун автоз эфирде New TV Show программасына таң сулуу чыгармасын мыкты жаңыртты. Мыкты чыгарма. Рахмат. Обер коңуз, эң сонун. Эми бул чыгарма качан жаңырды? Элдин жүрөгүнөн азыр түйнөп тапкан чыгармалардын бири болсо керек. Ооба. Бул таң сулуу деген сулуу кыздар аябай көп жазат. Себеп дегенде таң сулуу деп атты аталгандан кийин анан жазышат аябай. Жагат аябай чаган, эме чыгармаңыз деп чага деп калдым. Чыгармаңыз аябай. Ушул учурда ушундай эсиңиз келген экен. Кандайсыз? Мен сизди сыйлайм. Канча бир тууган, сиз жүрөгүңүз бошпу? Ушул чыгармадан кийин эле жазган экен да? Ушул чыгармадан кийин, түшүнүктүү. Десең, жүрөк бош. Кудайга шүгүр, баары жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Десең, кайра жазып койгондук. Мен жакшы депчи. Анда эмесе, мынакей жүрөгү бош, бардык мүмкүнчүлүктөр бар экен. Канча жаштасыз? Качан үйлөнөсүз? Мен негизи чоң көрүнөт экенмин да. Негизи мен жаш элемин дейбичи. Мен негизи 94-жылкымын. 23 жаштамын. Буюрса үйлөнөйүн деген ой негизи бар, бирок качан экен Кудай буйруган убакта деген ой бар. Анан кийин сиздин эле ушул клиптериңизди көрсөк, ушул таң сулуу клибинде биз клибиңизди карасак, арык чырайлуу жигит экенсиз. Азыр канча килограмм? Азыр айтпайм десем. Жок, азыр деген билбейм, же той жагып атабы, же той көбөйүп кетти. Той көбөйүп кеттиби. Бирок толуп кеттик да, кичине толуп калдык. Жок, толгон жокмун, здоровый болуп калдым, тамаша депчи. 80 килограмм болуп калдым, азыр мурда арык болчумун чынында. Бирок албат эле азыркы учурда машыгып атабыз, буюрса. Эмне менен машыгасыз? Айтайынбы? Ыр мененби? Жок, ыр менен да машыгабыз, анан эме менен груша барабыз, бокс менен. Азыр машыгып атабыз. Мурда дагы машыкчы гана, машыкпай калгандан кийин ушу толуп кетип окшоп кетип калдым. Андан кийин клип боюнча сурасак, өзгөчөм деген чыгармадагы клиптин сценарийин ким түздү эле жана ушул клиптеги окуяда биз билишибизче ушул сүйүүңүзгө жетесиз да. Аягына бетиңизден бир өбүп анан эшик жаап кирип кетет го. Бул клип сценарий кимге таандык? Бул клип сценарий чынын айтсам Кубатов, Нурсултан Кубатов клипмейкер ошо тарткан болот, тарткан. Анан ал жактан анын да идеясы бар, бирок көбүнчө бул Эмил Байкенов болуп калды. Эмил Эсеналиев аябай көп, аябай чоң салым кошуп, чоң жардам берди. Себеп дегенде ошол жерден кээрки жерлери импровизация болуп кетти.
кетип барат экен могу жерде момундай кылабыз сен торпокту алып келип баратканда ушундай балдар чагат анан дос балдарым болуп калды дос балдарым да жанымда болчу кел мына дос балдарыңды кошуп коебуз как раз мындай здоровый турбай анан чыга калышат анан мен коркуп калам депчи ушундай идеяларды эми байке анан эң анда эме калбай калды уже эмне тартаарыбызды билбей анан мен барып сураттым мен байке эмнени тарталы десем азыр да кот ойлонуп отурат да алдагычы эмнени тартсак да деп ушундай негизи бирок ойлонбой эле барып калдыңыздарбы же кандай башы эле бар болчу бизде башы эле идея башы бар болчу экөөбүз отурганыбыз кыз чикилдешип анан кыз келип калат анан ал көрсө анын сестренкасы болуп калат анан ошондоп жактырып калган болом анан ошол эле нерсе бар болчу анан дальше уже импровизация болуп кеткен да мынакей караңыздарчы баардыгы ойлойт да клип тартат десе эле ушундай бир чоң бир команда менен барып ушундай тартышат экен депчи мындай караганда импровизация бунун баардыгы ушул чыгармадан кыскача үзүндү сурансак аткарып бересизби жан дүн менен ушул чыгарма өзгөчөмдү бир куплет бир куплет азыр баардыгы укканда дароо эле билет болуш керек аш керең ырдап бербесең бүркөлөсүң өзгөчөм оромолун парталтыбай чүңкөнөсүң өзгөчөм жакын барсам жаныңа сүйкөлөсүң өзгөчөм алты кар баскан калтардай ай көйкөлөсүң өзгөчөм ай көйкөлөсүң өзгөчөм баракелде сонун эми ушул эле музыкалык чыгарманын ыргагында бизде дагы бир оюнубуз бар негизи биз баардыгыбыз интернет тармагында көп отурабыз ушул эле Google'да анан кийин кээ бир учурда ушул Google'га котормосу бар эмеспи ошол жака бир сөздү жазсаң анан ошонун котормосу чыгат бирок ошол кезде үнү да барбы ошол сөздүн айтылышычы угуп көрдүңүз беле мисал келтире кетсек кандай болуп калат эле мисалы англис тилинен орус тилине которуп анан ошондо угуп көрөсүң го үнүн бир кыздын үнү чыгат эмеспи анан кийин эми оюндун шартын дароо эле айтайын анда азыр биз кыргызча чыгармалардын текстин белгилүү ырчылардын текстин ошол Google'га салдык кыргызчадан орусчага котордук анан түрк тилине польский тилге которуп кайра орус тилге котордук ошондо сиздин максатыңыз азыр үнү жаңырат бул кайсыл чыгарма экенин табышыңыз керек макул даярсызбы биринчисин азыр жөн гана көрөлү балким дароо эле таап коет балким таба албай калышы мүмкүн анда эмесе азыр биринчи музыканын үнүн жаңыртып берсе Сегодня ваш день рождения. Рашидани против здоровья. Сегодня бул ырды биз биринчи кыргызчадан араб тилине которгонбуз азыр варианттар бар эми варианттар жок эле айтып берсем болобу дейсиң жок варианттарын угуп көрүш керек А Маджит Эрдайт Б Гүлжигит В Нурлан Асип Г Азалия Ким? В Нурлан Асип В Нурлан Асип биз жоонуп көрсөк баардык туулган күн ээлерине арналат эми кийинки чыгарманы бизге жаңыртып берсе азыр Google'дан. Организация нашла много ловкости и сам является единственной организацией, куда Альберди. Сиздин үнүңүздү ушул Google'да айтып жиберди. Варианттарын айтайынбы? Варианттарын айтыңызчы. Варианттары: Ким ырдайт? А. Нон-стоп. Б. Кудайберди. В. Асель Кадырбекова. Г. Кудайберди. Г. Кудайберди. Бирок кайсылыр? Кайсылырбы? Сизге бир аз кыйыныраак калабы? Дагы бир жолкусу болот да же болбойбу? Дагы бир жолу бизге кесиптештер коюп берсе. Самоорганизация нашла много ловкости и сам является единственной организацией, куда Альберди. Таптымбы? Кайсыл чыгарма? Таптым, Жалмайсызбы? Ошолбу? Акыркы жоогуңуз, ошо. Анда бизге туура жоон чыгарып берсе. Көрсөтпө сиздин ырыңызды кыргызчадан орусчага которуп, кайра польский тилге которуп, кайра орусчага которгондо ушундай чыгат экен да. Акыркы чыгарма калды. Акыркы чыгарма бизге жаңыртып берсе. Варенье, черные глаза, и ты, я долго любовался Изелиминби, Эрклетин. Пожалуйста, милая Эрклетин, обернув руки. Варианттарды укпайлы. Варианттары. Ким ырдайт? А. Нурлан Асип. Б. Кудайберди. В. Аяна Касымова. Г. Арсен Султанов. Арсен Султанов десек. Кайсыл чыгармага окшоштурдуңуз?
Балким дагы бир жолу көрөбүз. Дагы бир жолу Дагы бир жолу коюп берсе бизге. Твои черные глаза, и ты, я долго любовался изелемин би, Эрклетин. Пожалуйста, милая Эрклетин, обернув руки. Жардам Бул берип кайсы койчу. жылыр? Муга кичине баш иштебей атат окшойт. Кудай берди эмеспи, дагы бир жолу деп койсун. Жооп кандай болду? Ошондо кимдер болуп калды? А. Нурлан Асип, Б. Кудайберди, В. Аяна Касымова, Г. Арсен Султанов. Албетте мен. Аяна Касымова эмеспи? Жок, Арсен Султанов экен. Арсен Султанов. Мен албетте ырчы эмесмин. А бирок бизге туура жообун жаңыртып берсе. Балким менмин, Кеттик. Нурлан Асип болчу. Туура жооп. Эми дароо суроо пайда болду. Буюрса, жаңы жыл бардыбыз бул майрамды күтүп жатабыз. Анан кийин сиз үчүн ушул жаңы жыл кандай пландар бар? Ушул жаңы жылга кандай идеялар бар? Балким жаңы клип Аяз ата жөнүндө балким. Аяз ата жөнүндө. Аяз ата мен сүрөткө түшөмүн деп. Таптым, да? Аяз атаны таптым деп. Жок, ага жаңы жылга дагы жакшы ырларды чыгарабыз буюрса. Бирок азыркы учурда могу даярдап аткан ырларымды ушунун аягына жетейин. Анан кийин дагы буюрса аларды чыгарабыз. Ал жөнүндө жаңы жыл жөнүндө дагы чыгарабыз. Анан бияктан дагы байкелерибиз, тиги Эмил байке да жазып, айтпосунов депчи. Ушундай болот. Анан тиги дагы жаңы жакшы жаңылым бар. Буюрса киного тартылып атабыз. Гонщик таксист деген кино чыгат. Жакында буюрса чыгат эмес, тартылып атат азырынча. Бул кино тартылган эмес? Тартылган. Экинчиси. Сиз ошондо эми водитель болосузбу? Жок, ал мен деген ошондо Эмил байкенин, Эмил Эсеналиев байкенин эмеси болуп тартылам. Дос баласы болуп тартылып атам да буюрса. Мына Продюсер Нурлан Мамакеев, анан дагы көптөгөн байкелер менен чогуу тартып. Анан кийин ушул 2017-жылы сизге кандай ийгиликтер болду? Эмнелерге жетиштиңиз? Эмнени аткардыңыз? Эмнеге жетишпей калдыңыз? Ушул жылы кичине жалкыраак болуп койдум деп ойлоп калдым да. Себеп дегенде жайында көп эс алып алдым да. Өтө көп эс алып кеттиңиз. Көлдүк болгондон кийин көп эс алып калат экенсиң да. Көлүк алып айтпайм, бир 10дон ашык жолу барды, мындай эс алууга тартылып салдым бардыгын. Эми буюрса чыгармачылыкка катуу бекем муштумду түйүп туруп анан киришип атам азыр. Бирок көп убакытты бекер кетирип койгонума өкүнүп калдым. Бирок ал да эчтеке эмес, эч качан кеч эмес. Буюрса быйыл көптөгөн 2017-ни завершающий жакшы кылабыз да. Сиздин чыгармачылыгыңызга эле кайрылсак, менде суроо пайда болду. Биз сиздин чыгармачылык чейир жолуңузду билбейбиз, кантип башталганынчы. Биз ошол уккан ырыбызды эле билебиз, Таптым, Таң сулууну кантип жаралды? Ким сизге ушул түрткү болду? Бул ырды Таң сулуу ырды негизи сөзүнө Алтынбек Алымов байкебиз жазган. Алтынбек Алымов аябай мен бүт эле ырларымды чын айтсам ошого жаздырам. Ошо Алтынбек Алымов байкебиз аябай сөздү сонун кылып жазат, мындай түшүнүктүү кылып, жеңил жетет да элге. Анан ошо ыр болсо обону болсо Өктөм Сапарұлы байкемдики. Анан ырды минусовкасын угушканда эле мага аябай жаккан. Жагып эле буга бир жакшы бир кыздын атын атап, анан жазса болот деп анан Алтынбек Алымов байке жаздырганбыз. Таптым ырымды болсо, негизи Эко Рекорд студиясынан чыккан ыр. Обону болсо ыр негизи Алмаз Адамалиев байкебиздики. Ошо ырдап анан мага мындайча айтканда Эко байкебиз туулган күнүмө белек кылган да. Эми сизге ушунча СМС билдирүү көрүп, арасынан азыр кызыктууларын таанап чыгарып берели. Кутман кечиңиздер менен ишиңиздерге ийгилик деген экен. Кийинки СМС